университеттин башкы корпусунда турабыз. Бизге Facebook колдонуучусу маалымат берген. Ошол университеттерде студенттерден чын кат алып шайлоого катышпагыла деген. Биз ошонун чынтыгын бүгүн сурап көрөбүз. Жана юристтерден дагы сурайбыз. Бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Сіздерден түшүнүп калат, мисалы шайлоого барбагыла, үгүтчүлөрүнө катышпагыла. Агитатор болбогула деген боюнча документти кол коюп чыктык студенттер. Качанчы курсуңар? 2-курс. Агитатор болбогула деди. Агитатор болбогула деген боюнча. Башка Шайлоого уруксат бар экен. Шайлоого уруксат бар. Жана программасын укканда дагы барбагыла деди. Мисалы көп мындай чогулуштар болсо. Ал жөнүндө маалыматым жок. Бирок агитатор болбогула деп. Кандидаттар түзүлдү. Жазылган келер, синага көйгөйдөн деп барбайм. Ал ошол кандидаттарды жазып колунга өткөзөт. Болуп жатат. Бизде агайларыбыз дайым катышпагыла деп айтып турат. Ошондой эле поток старосталар, ошондой эле бизде ректор, декандар бар айтып турат. Бизде менин оюм боюнча студенттер эч ким деле агитацияга катышкан жери жок. Шайлоого барып, эмелерди, плакаттарды топтогондо ошолорду катышпагыла деп демогон. Ошол жерде окуудан сырткары деген жерлер да жазылган беле? Окуудан сырткары? Же окуу учурунда катышпагыла деген сөздөр жазылган беле же жалпы эле катышпагыла? Катышпагыла деп жазылган. Калп жазып. Ооба, университеттен келди, катышпагыла, эмелерге чыкпагыла деген агитация. Нет, вообще так не предлагали все такие документы. Они говорят, вот это ваше право, ваши действия. Да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көргөндөй ар кандай жооп болду, көпчүлүгү бирок ошол tilkat алды деген жоопту беришти. Биз азыр ушунун чынтыгынын дагы ошол эмне максатта буну алып атышат, жетекчилигинен сурап көрөбүз. Бүгүнкү күнгө чейин мага бирок студенттерден мындай кабар түшкөн жок, эч ким кайрылган жок. Бирок бизде жалпысынан эле алганда 29 октябрь күнү ректордун буйругу чыккан. Ал жерде сабак мезгилинде иш учурунда анан студенттер жана расписание коюлган сабактар болгон учурда шайлоого байланыштуу эч кандай иш-чараларга катышпасын деген бир буйрук чыккан да. Ал эми сабак мезгили бүткөндөн кийин, жумуш убактысы бүткөндөн кийин 5тен кийин ар биринин өзүнүн жарандык укугу, конституциялык мындай өзүнүн укугу да. Ал кайсы бир саясий партияга өзүнүн мындай эмесин билдирүү, кызыгуусун, катышуу алардын иш-чараларына ал өзүнүн студенттердин жарандык укугу. Негизинен үгүт иштерине жаш курагына карап алганда ошо 18 жашка чейинки жарандар үгүт ишине катышкан укугу жок деп көрсөтүлгөн. Бирок 18ден жогорку адамдар үгүт иштерине, мисалы кайсы бир талапкер өзүнүн үгүт ишин жүргүзүп аткан болсо, ошол иш-чарага катышканга эркин укугу бар да. Бир гана эгерде алар кайсы бир мекемеде окуган болсо, ошол мекеме менен студенттин ортосунда мекеме билим берет. Ал үчүн тиешелүү түрдө окуу программалары түзүлгөн. Ошолорду студент өзүнүн окуп, жетишип алыш керек да. Анан кийин жана курстан курска өткөндө ал чындыгында келишимде көрсөтүлгөн материалды ала алды. Алар студенттер ушуга гана жоопкерчиликтүү да. Окуудан сырткаты убакта эч кандай студентти мындай немени тыюу сала албайт. Андан сырткы эмнеге дегенде алар биринчиден жашы 18ден жогору болсо, эгерде ошол өзүнүн эркин шайлоого керек болсо үгүт иштерин жүргүзгөнгө дагы укуктары бар. Муну эч ким тыя албайт. Эгерде кайсы бир мамлекеттик орган же болбосо ошол мугалим же жана окуу администрациясы мисалы кандайдыр бир чектөө киргизген болсо, бул укук бузуу эсептелинет жана тиешелүү түрдө аймактык шайлоо комиссиясына, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган болсо, тиешелүү түрдө аларга чара көрүп беришет.